Бразилия өлкөсүндө болуп өткөн 24-Сурдо Олимпиадада оюндарында Кыргызстан курама командасы 2 күмүш, 4 коло, жалпысынан 6 медаль жеңип келдиңиздер. Мындай көңүл кубантарлык көрсөткүч менен өлкөбүздүн тарыхында Сурдо Олимпиада спорту боюнча алгач ирет чоң ийгиликтер жаралып отурат десек жаңылышпайбыз. Мындай ийгиликтерге кубануу, сыймыктануу менен бирге Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт жөнүндө мыйзамдарына түзөтүүлөрдү киргизүү зарыл экендигин белгилеп кетейин. Паралимпиадалык жана Сурдо Олимпиадалык спорт түрлөрүн олимпиадалык спортко теңештирүү зарылчылыгы жаралгандай болуп калды. Бир жолку берилүүчү акчалай сыйлыктар менен бирдиктүү стипендиялык бюджетке спорттун дал ушул Паралимпиада жана Сурдо Олимпиада түрлөрүн киргизүү керек. Бул маселелерди дыккат иликтеп, тиешелүү мыйзамдарга толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча дене тарбия жана спорт департаментине сунуш берүүнү тапшырамын. Келечекте ата мекендик спортко көп салым кошуп, байрагыбыздын бийик желбирешине себепкер болуп, бизди далай ирет кубандырып, нарк насилдүү элибиздин ак батасына арзып жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, дайыма кыргыз эл үчүн кылган кызматыңыздар мындан ары да арта берсин. Не покладая рук, занимались очень долгое время, много сил отдали, и, конечно, очень отрадно, что со стороны государства, сам лично наш президент, что уделил время, внимание, это для нас дорогого стоит.